Саламатсыңарбы балдар? Азыркы кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу жүрүп жатат. Эрежелерди туура сактагыла. Бүгүнкү сабакка маанайыңар эң жогорку деңгээлде деп ойлойм. Сабактагы 6 эрежени кайталайбыз. Тынч бөлмөгө киребиз. Мугалимдин айтканын кунт коюп угабыз. Берилген тапшырманы аткарып, мугалимге жөнөтөбүз. Эмне үчүн түстүү калемдер көрүнүп турат деп ойлойсуңар? Ооба балдар, туура баамдап ойлоп турасыңар. Көркөм өнөр сабагы 55 бет жаратылыш жана архитектура деген теманы өтөбүз. Мурда айтып өткөндөй, биз жашаган чөйрөнүн мааниси зор. Ошондуктан архитекторлор үйлөрдү гана курбастан, курчап турган айлана чөйрөнүн кооз жана ыңгайлуу болушуна кам көрүшөт. Алар үйлөрдүн айланасындагы бардык нерселерди бири-бирине төп келип, жалпы шайкештикте болгудай кылып уюштурууга аракеттенишет. Имаратты куруудан мурда архитекторлор ал жердин курулушка жарактуулугун текшеришет. Курулуш иштери курчап турган чөйрөгө зыян келтирбегендей болуусу керек. Андан кийин гана долбоорун чийгенге киришет. Долбоор бул имараттын бардык бөлүктөрү жана элементтери так өлчөмдө, бирок кичирейтилген масштабта аткарылган татаал чийме. Масштаб чийменин канча эсе кичирейтилгендигин көрсөтүп турат. Чиймелер сүрөттөн айырмаланып, сызгычтын жана башка чиймеге керектүү куралдардын жардамы менен аткарылат. Адегенде имараттын планын чийишет. Бул имараттын негизи. Берилген жердин аянтын ээлөөчү аянт. Көрсөтмөлүүлүгүн арттыруу үчүн курчап турган чөйрө менен кошо имараттын кичирейтилген макетин даярдашат. Ар башка элдер өздөрү жашаган жериндеги курулуш каражаттарына жараша үйлөрдү ар түрдүү курушкан. Мындан сырткары ар түрдүү элдин сулуулук жана стиль тууралуу пикирлери ар кандай. Мисалы, жашаган жерине, курчаган чөйрөсүнө, жашоосуна жараша болот. Куруу стили алардын кайсыл доордо курулгандыгы жөнүндө маалымат берип турат. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.